Саламатсыздарбы? Жалпы биздин көрүүчүлөр, Супер KG порталы буга чейин 2018-жылы дал ушул бүгүнкү каармандарыбыздын күтүлбөгөн жерден башына түшкөн арыз муңун, кайгысын тартып элден жардам сураганбыз. Ал биздин каарманыбыз Залина Үмүталиева болчу, 36 жашында 4-чү баласын жарык дүйнөгө алып келем деп жатканда төрөттөн башына кан куюлуп комага түшүп калган. Дарыгерлер баласын аман сактап калганга жетишкен. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин Залина эжекебиз дагы да болсо комада. Элибиз кандай жардам бере алды? Бүгүнкү күндө кандай жардамды бере алсак болот? Элибизден жардам сурап, дагы да болсо каармандарыбызды бүгүнкү күндөгү жашоосун, андан берки өзгөрүлгөн нерселерди тарталы деп келдик. Жүрүңүздөр анда. Учутту ошол эле кошуна өлкөлөрдөн Cano, ilava altın, ilava, canım, ilava. Söyleyün dedi, middet. Ne oldu? Kakırgı çok şakşı, 11 oldu, tamak beriş gerek, kursa açtı olmuş gerek. Açılıp etti le, açsam ileydi. Oruyup İyi, oruyup. Açsam ileydi, mitsem az ileydi. Uşuntup kaldı onu. Uylat böyle. Muceri de. Даже mu özde uşu massaj jasap emetken vraçlar da gelbey koyuştu özdür da. Tümle surandım, bir gelip görgüsüp ketkileci özüm dele jasayın massajdı. Desem dele gelbey atışadı. Mamasının da men kantıp uşu kızımdı men eme kılbayın, karabay koyun. Karayım uşu kızımdı. Salamat sever kızım. Asıl. Эже жардам беришемби? Ушинтип турат да жаткан кишиден какырык чыгып кетпейт экен да ушинтип эле какырык чыга берет. Кудай сактасын. Ушу аппаратура атайын бекен ушунтип алып. Ошо бул аппаратта атай какырыгын чыгарбасам тамакты иче албайт да биягынан. Бияка какырыгы туруп алат да. Анан ал жакка кетпейт. Какырыгын тазалап бүткөндөн кийин анан тамак берем акырын. Эже биз эми көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун деп тааныштырып коеюн. Биздин жаныбызда Залина эжекебиздин апасы отурат. Бүгүн маегибизди апасынан алабыз, анткени ошол 2 жылдан ашып калды. 2 жылдан бери ошо балдарындагы Залина эжекебизди өзүн дагы апасы карап жатат. Чыгарып алгандан кийин эле өзүңүздүн үйүңүзгө алып келип өзүңүз карап атасыз, Жок. Доктурдан чыгар менен тиги эмеге алып барганбыз да. Частный больницага алып барышты. Аяк алып баргандан кийин эле
сразу эле 2000ден 15 күн жатты. Ой, 2000ден күнүнө төлөп 15 күн жатты. Ошол жерден мындай колдору буттары эметпей калды, тырышып ошол жактан ошо чыкканда эле ушинтип калды. Ато анча мынча түп-түз эле болуп жаткан тияктан чыккандачы. Башын операция кылганда деле түз жатты, киринтип атышты аяктан. Сиңдим менен келиним өздөрү. Анан башын операция кылгандан кийин аяктан ошо частный больницадан сразу балам, о экинчи уулум, уулуман кийинки экинчи уулум келини менен үйүнө чыгарып кетишти. Ошол жактан 1-2 ай карашты. Анан кийин үйгө алып келдим. Үйгө алып келгенден кийин ушу карап отурам. 2 жылдан ашты. Кандай жылыштар болду негизи эле ден соолугунда? Эч кандай жылыш жок. Бир ушу зонттун өзүм алып таштадым аракет кылып. Биринчи могу зонттун алдым, өзүм эле алып таштадым да, ато бат эле чыгып атат да, улам эле чыгат, улам эле чыгып келип уже надоел болуп кетти, уже кайта эле тияка алып барып зонттун биз сала албайбыз да. Анан айлам кетип зонттун алдым, эмне болсо ошо болсун деп элечи. 1,5 ай аябай кыйналдым. Тамак ичпейт, эмет, эмне болсо ошо турса жашаса жашап калат, жашабаса көрөбүз да депчи. Ушундай аракет кылып кашык менен берип атып көндүрдүм, кашык менен ичирип. Азыр кашык менен ичип атам. Майдалап берип туруп, кашык. Блендер менен өткөзүп, тамагын кашык менен берип калдым, тамак кашык менен ичип калдык, Кудайга шүгүр. Үмүтүбүз түспөй отурам, колдорун өзүм массаж жасайм, буттарын бартан массаж жасайм. Кадимкидей колдорун көтөрүп, мындай колдорун ачып, эметип калдык. Кичине мындай ыйлабаса, колдору буттары бош эле жатат. Мынтип койсом, өзү мындай эметсем кыймылдайт. Там да, мен кыймылдатам, бул өзү кыймылдабайт. Кичине бутун чоюп, тияка байлайм. Бутун анын колдорун кичине керип, кайта минтип, жаным десе. Күчүккө түйүн алтын. Мен кызым, салюш. Жаным десе. Ошо бир тамак ичкени Кудайга шүгүр, ошо тамак ичип атканда мен ойлойм да, акырындык менен алына келет болуш керек депчи. Ала күч болот. Күч болот, түрлүү тамактарды беришим керек. Мындай түрлүү сокторду берем. Эметпей калса кайта сурайт, ыйлап. Анан берип койсом, тынчыгып жатып калат кайта. Ошо сезим бар да мындай өзү. Кашык менен салып койсоңуз өзү эле жута алат экен анда, Жутат, эгерде какырыгы жок болсо, бул жеринде тап-таза кылыш керек. А берге тамак берсем, эгерде эметпесе, какырык турса, мен төлө тура берет, жутпайт. Аны мен өзүм эметип тазалап туруп, анан эметсем, аны жутат. Жейт. Жакшы эле жейт тамакты, Кудай буйруса. Эми балдарын дагы сурап өтөлү да. Бүгүнкү күндө ошо 4 баласынан сиздин колуңузда, Ооба. Азыр временно ошо Кудайга алып кеткен, ошо жакта. Мен айттым, кызым жакшы болгончо карап тургула, анан алабыз өзүбүз кайта эле. Десем макул деп алып кетти, Кудайга деле. Түшүнүктүү. Кудайга эң бар. Азыр канча жашта болуп калды балдары? Чоңу 10 класс окуп атат. Экинчиси 9 окуп атат. Үчүнчүсү 3 класс окуп атат. А кичикеи 2ден ашты, уже 2 жылдан ашты да буган. Ноябрда 2ге чыккан. Өзү болсо 37ге чыкты, 26 декабрда. Кудай деп эле турабыз, эми үмүтүм башында айтпады беле, больницадан делечи эме деп башка мамлекетке алып чыгып операция кылса болот депчи. Ал кандай болот? Ага каражат баарына тең эме кылдык. Бүт каражат кичине бар болчу, бирок көтө жок, мындай жетпей атат да. Анан эметтик, бүт баарына тең тияга бияка деп сураштырды. Эч ким болбойт деп койду. Болбойт. Индиядан да индустар келип шаарга келгенде, шаарга алып барып көргөзсөк да, алар дагы айтты, жылыш болбойт, апа, алып барбай эле койгула деди. Бир Кудай билет, убакыт билет, анан өзүнүн организми билет деп ушу 3 эме менен докторлор чыгарып койду. Эми ошо үмүтүбүз түспөй, ошо организм балким иштеп кетеби деп Кудайдан суранып атам да. Бутуна тургузуп, балдардын маңдайына, ата-энесинин маңдайына жакшы ден соолук бер деп. Мамасы мында, мен кантип ушу кызымды мен эме кылбайын, карабай коюн, карайм ушу кызымды. Азыр кызым ушуда. Буга чейинки 3 баласын жакшы эле төрөгөндө негизи кыйналбай эле. Ооба. Мында просто халатность болуп калды да, жакшы карашпай, башын караш керек болчу. Эми төрөй албай атса, кесаревый кылып койсо болот эле да. Баланы сууруп алыш керек да, аларгачы уже бала чыгып калайын деп калыптыр да уже.
Анан баланы суруп алды, баштарын карабай, башына уже эме кетти, о кетти. Кара суктап калыптыр атпай. Кара койгонуш керек деди. Кара суктап калган дейт. Ошого эме регулер эмеси жок болот атпайбы? ошол кезде айтышпады белеби врачтар делечи биз жардам берип турабыз, колдон келгенин? Жок, бүттү. Сурабай да калышты. Кандай болуп атат деп, андан кийин дагы мен бир жолу барсам, эчтеке. Мен атай эле бардым да, сурайт го десем, эч ким эчтеке деп сураган жок даже. Жардам берген жок, келишкен да жок. Бул боюнда бар кези экен, Боюнда бар дагы кези. 4-баласында. баласында. Ачар, бул мына боюнда бар дагысы. Төрөгөндөн кийинкиси тиги да. Акыркы сүрөттөр кимден бул эми? Ошо боюнда бар дагысы. Ошо көзү менен жашап аткан маалында да. Акча каражатка, керектүү заттарына, каражаттарына муктажбыз, чындыгында айтканда. Атасы экөөбүз деле картайып калдык чын. Биздин колубуздан деле эчтеке көп деле жардам эмете албайбыз. Элге рахмат ошо. Анча мынча жардам берип. Biraz görüp эле жашап атам, башкасын билбедим. Бизге аманет эле нече болду. Мен келегим ушу кеп экөөбүз жаман дөңгөлгө келсек, детейди эл катарынан албай, оокатын кылбас эле болду. Бизге башка эмне керек, ушул аман болуңдар. Кудайдан сурап тилегенибиз ушул, үмүтүбүздү үзбөй эле отурабыз. Карап кетет, кайта кетип калат, ыйлап карап коет, көрүп алайынчы деп карайт, кайта кетет, ушинтип эле турат бул киши. Андай болуп төшөктө жаткан көргүсү келбейт да ата деле. Бирок сагынып калганда кирип көрөйүнчү дейт. Анан эми кирип көр десем, алдыңа кетейин деп кайта ыйлап чыгып кетет. Ушинтип эле өзүбүздү өзүбүз карманып эле кайрат кылып, сабыр кылып отурам. Эми 5 маал намаз окуйм, дуба кылам. Ошо бутуна туруп, ата-энесинин, балдарынын, бир туугандарынын, жөрө жолдошторунун катарына кош деп дуба кылам. 5 маал түн ичинде туруп тилейм, Кудайдан тилейм, ушу кызымдын амандыгын тилейм. Биздин маңдайыбызга жашынакай болуп берсе экен биз көзүбүздүн тирүүсүндө деп. Ошо мурункусун көрүп, анан кийинкисин көрүп кайгырып атпайдым. Көз да карабай кетип калып. Жашаганча, төрөгөнчө жашап жүрүп, анан кетип калыш керек экен. Кээде айтамыз, Алина, турчу экөөбүз тиги Дордойго барып келели, базарга барып келели, батыраак айыкчы десем, деп жылмайымыш болуп коет, күлүп. Ушу көзү көрүп, сүйлөп калса, бутуна туруп калса, кичине биздин маңдайыбызга, мындай катарыбызга кошулуп тамак ичип калса деген ойда.